Мына ушул сиздер көрүп жаткан жол Кыргызстандагы негизги жол болгон Бишкек-Ош жолу. Азыр мен турган жер болсо ушул Топурак Бел ашуусу. Бул жолдон анча алыс эмес. Бул жолдо бир 300 метр аралыкта. Жолдун сол жак тарабында Сузак айыл аймагынын таштанды таштоочу жайы жайгашкан. Бул таштанды таштоочу жайга таштандылар үйүлүп, тоодой болуп, анын жагымсыз жыты, андагы полиэтилен баштыктары ушул айланага жагымсыз бир көрүнүштү тартуулап турган болчу. Бирок мындан бир нече күн мурда жергиликтүү бийлик, тийиштүү кызматтар бул жерди бир аз иретке келтиришип, таштандыларды бир аз жабышып, ошондой эле жолго жагымсыз маанай тартуулабасын деп мындай кылып кездеме менен дагы бир аз тосууга аракет кылышкан, бирок бул нерселер бул жайдагы маселени толук чечти деп айтуудан алыспыз. Сузактагы бул таштанды таштоочу жай 2018-жылы иштеп баштаган. Ал үчүн Сузак айылдык кеңешинин депутаттары жергиликтүү бийлик 2,5 гектар жер ажыраткан. Деген менен таштанды таштоочу жай катары эч бир жактан уруксат алып, тийиштүү документтерди даярдашкан эмес. Мындан улам экотех инспекция жайытка таштанды төгүлгөн деген негизде 2 ирет айып салып, бир нече талаптарды койгон. Эгер алар 10 күндүн ичинде аткарылбаса, иш райондук прокуратурага өткөрүлүп берилет. Багыты жайыт жер биз тараптан 2020-жылы башкармалык тарабынан 23 000 штраф салынып, эскертүү кат түрүндө эскертүү бергенбиз. 23 000 салган себеби калдыктарды туура эмес жайгаштырган үчүн 182 беренин негизинде ошо 23 000 салынган. Кийинки кат түрүндө эскертүү берген бул 293 буйрук берени берилген эскертүүлөр аткарылбаса 13 000 сом айып салынган. Ал эми жергиликтүү бийликтен жайытка таштандылар төгүлгөнүн четке кагышып, экотех инспекциянын маалыматын жалганга чыгарышты. Алардын берген маалыматына таянсак, таштанды ташталып жаткан аянт үлүшта жайытта болгон эмес. 2,5 гектар кеңештин депутаттары ошол жылы карап чыккан прочий жер болчу да. Жайыттагы эмес, прочий деп эсептелген. Үлүштагы эмес. Иштетилбей турган жер. Ооба, иштетилбей турган бош жер тандаганбыз. Жолдон бир 2 километр алыс жерде да. Жогору жактан бир трансформация кыйынчылыктар болгонуга себептүү госакты алынбай келет да. Эми азыркы менен үмүтүбүз бар, эми трансформация келип калса, кадимкидей таштанды жайдын процедурасына ылайык, шарттарына ылайык кылып тосуп, башка неме кылып туруп иштетебиз. Таштанды таштоочу жайдын ордун мыйзамдаштырган чакта да ал Бишкек-Ош жолуна жакын болуп, күн жылуу мезгилде жагымсыз жыт чыгып турат. Ошондой эле желим бөтөлкөлөр менен баштыктар мал жайытка жайылып, айлана чөйрөнү булгоодо. Андан калса таштандыга мал жандыктардын сөөк калдыктары өлгөн жандыктарда ташталгандыктан жайыттагы малдарга оору жукпайт деген кепилдик жок. Жергиликтүү бийлик мунун баарына унаалардын ал жерге оңой кирип жаткан үчүн көз жумуп келет. Эгер таштанды таштоочу жайлар алыс курулса, унаалар кире албай калат дешет алар. Ошо документтери, юридикалык документтери бар болуш керек. Экологический экспертизанын корутундусу болуш керек, экологиялык паспорт болуш керек, ограждение тосуп болуш керек. Кирип чыккан машинелерди тартуучу таразалар болуш керек. Анын мойкасы болуш керек. Таштанды таштап төккөндөн кийин шаарга кирет да эми. Ошо мойка кылып туруп анан шаарга кириш керек. Талаптар ошондой. Анан өрт коопсуздугу боюнча пожарный щиттер, пожарныйга керектүү нерселер баары орнотулуш керек. Адистер таштанды таштоочу жайлардын тегерек чети тосмолонуп, экологиялык жана өрт коопсуздугу сакталышы зарыл экенин белгилешет. Азыр башка жерде 3,5 гектарды карап атабыз. Ошодон нары бир 2 километр жер. Машина бара турган жер. Ошол жерге документин эгер адистер менен ылайыкташкан болсо, ошол жерге кылабыз. Ал жерде эле прочий жайыт немеси бар. Жайытка окшогон неме документтерин көрүп неме кылабыз да. Сузак айыл аймагында 47 000ден ашуун калк жашайт. Алардан жыл сайын канча көлөмдө таштанды чыгышы боюнча расмий маалымат жок. Анткени аталган айыл аймакта калк көп болгонуна карабастан тазалык ишканасы уюшулган эмес. Анын ордуна жеке менчик унаалар эл менен келишим түзүп, таштандыларды жогорудагы жайытка төгүп келет. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.